Акын эжекебиз Айнагүл Базарбаева жана эжекебиздин кызы калемгер Үмүтай Шүкүрбай кызын анда алдыңыздарга чакыралды. Маек баштайлы. Эжекебиз алгач келсин. Саламатсызбы? Кутмандагыңыз менен куш келдиңиз. Найза нечеле калемдин учунда найзанын күчү бар дегендей, эжекемдин чыгармачылыгы тууралуу, китептери тууралуу сүйлөшөлү деп чакырып отурабыз. Кутмандагыңыз менен куш келдиңиз. Рахмат. Китептериңиз менен алгач тааныштырсаңыз, бул эмне жөнүндө жазылган, балдар канча жаштан канча жашка чейин ылайыкталган китептер? Бул китеп жакында чыкты. Ошол Билим берүү министрлиги жана USAID'дин окуу керемет долбоору негизинде чыкты. Негизи эле бул долбоордо ошол балдардын жаш өзгөчөлүгү эске алынат, туура айтасыз. Ошол мисалы 1-класска, 2-класска, 3-класска өзүнүн ошол жөндөмүнө жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша тандалып алынат. Бул китеп мисалы 2-класстын 2-деңгээлидик, бул ошол 2-чейректе кошумча окулчу китеп. Пахта жана чигит деп аталат. Маалыматтык аңгеме десем болот. Ушундай эми балдарга мисалы чигит дегенде балдар түшүнбөшү мүмкүн, пахтаны түшүнүшү мүмкүн. Бул жерде ошол чигит жөнүндө дагы маалымат берилет. Чигит эмне, анын пайдасы эмне, чигиттен эмне алынат, ал чигит дегенде өзү эмне, каяктан келет, ал пахтанын ичиндеги данек деген сыяктуучу. Анан ошол чигиттин мисалы чигиттен май алынат, андан башка дагы малга жем чөп берилет, ушундай сыяктуу маалыматтык текст. Маалыматтык эле же көркөмдүүлүк жомок катары? Көркөм маалыматтык аңгеме. 2-класс үчүн деп атпайсызбы? Мындай мектеп менен кызматташуу, аларга жеткиликтүү болушу үчүн кандай кадамдар? Бул өзү негизи долбоордун негизинде ошол 4000 тиражда чыккан. 4000 тираж бул көп эле мектептерге жеткиликтүү болот деп ойлойм. Бекер таратылат, бекер окушат ошол мектептерде. Буга чейин дагы биздин бир топ эле китептер чыкты ушул долбоордун негизинде. Таратуу жакшы эле. Сиздин канча китебиңиз? Бул менин 4-чү китебим, колго алынган китебим. Электрондук толтура китеп чыкты. Электрондук 20 болуп калды. Мен жеке өзүмдүк электрондук ошондой болду. Бул колго алынган ошол баары эле ошо 4000 тиражда, 3000 тиражда ушундай жакшынакай тираждар менен чыкты. Аны балдар окуп атышат буга чейинкилерди. Буга чейинкин дагы бирөөсү могул китеп мисалы. Андан дагы башка Панда, Киви ушундай сыяктуу балдарга кызыктуу эме маалыматтык дагы, аңгеме дагы, жанры ар түрдүү да, ыр да бар. Мисалы могул китепте ыр. Ачып көрсөтсөңүз болот биздин көрүүчүлөргө дагы. Бул мен пахта жана чигитти көрсөтөйүн. Айта турганым, муну өтө баягы сүрөтчүлөр сонун бир сүрөтчүлөр жакшы иштеген да. Мен Нурланбек Токтали уулу деген жигит менен иштешип калдым. Ошол пахта тергенде дегенде дагы бир китебим чыккан. Ал пахта тергенден да ошол бала тарткан. Муну да ошол Нурланбек тарткан. Нурланбек сонун балдардын ошол образын аябай жакшы ачкан да мына. Сонун балдардын көз карашында эле, апанын көз карашында, балдардын таңдануусу баары ушундай бир сонун берилген. Мен айрыкча ушу сүрөтчүлөргө ыраазы болдум. Биздин ушул кыргыз сүрөтчүлөрүнүн дагы бир чоң агымы, чоң мектеби келатат деп ойлойм да, жаштардын арасындачы. Жакшы сүрөтчүлөрдү ушул USAID'дин окуу керемет долбоору сүрөтчүлөрдүн дагы дүйнөсүн ачып бере алды да. Мындай суроо жаралат да, азыркы балдар болсо көбүнесе мындай жасалмай интеллектке, роботко, ушундай техникага көбүрөөк кызыгышат да. Сиздин бүгүнкү китептин темасы мындай кичине алысыраак да, аларга кызыктуу. Ушул балдардын кызыгуусу, алар эмнени тандашат, эмнени окугусу келет, эмнени көргүсү келет. Ушул багытта изилдөөлөр болобу биринчи? Албетте. Бизге ушул аңгемени тандоодо эле эксперттик топ дагы иштейт. Эксперттик топ ошо балдарга эмне кызык керек болсо ушул китептерибизди долбоорун барып балдарга окуп беришет. Кызыктуубу, кызыктуу эмеспи? Тажрыйба жүзүндө көптөгөн класстарга барып, мектептерге барышып, окуп берип, балдар кызыкса, анан ошол балдарга жеткиликтүү болсо, балдарга тиешелүү бир, анан бир чети жана робот деп айтып атпайсыңбы? Анан ошол балдарга табиятты дагы
жакындыгын жаратылышка жаратыш керек экен да. Анан ошон үчүн бул пахта жана чигит деген ошол маанилүүлүгү ошондо да. Анан ошол бул жерде экономика да бар да, бир карасаң. Балдардын келечегиндечи, пахтаны кантип деге тажрыйба жүзүндө пахта менен кантип байыш керек мисалы да, ушундай кошумча суроолор жаралат да. Калемгерлер айтат да, негизи мындай адабий китеп жазганга караганда балдар үчүн жазган мындай татаалар, акалардын жан дүйнөсү башкача, көз карашы башкача, баяоо деген сыяктуучу. Сиз ушул балдар адабиятына, ушу жазмагерликке кайсыл жактан келдиңиз? Өзүңүздүн кесибиңиз мындай кызыгуу кандай болуп калды да? Мен өзү ошо негизги билимим филолог, бирок мен журналистикада жүрдүм көбүнчөсү. Балдар дүйнөсүнө мен ошол чоңдор адабиятынан балдар адабиятына өттүм десем болот да. Буга чейин өзүм ошол прозада деле, поэзияда деле улууларга жазып жүргөнмүн, бирок балдар адабиятына мына бир жаңылбасам 7-8 жыл болду. Ушу балдар адабиятына аябай берилип кеттим десем болот да. Бала дүйнөсү чынында Чыңгыз туура айтасың. Бала дүйнөсү такыр башка, бала дүйнөсү үчүн жазыш үчүн бала болушуң керек, баланын ошол образына киришиң керек. Сиз менен сиздин артыңыздан кызыңыз дагы ошо балдар менен иштөөнү жактырат экен, анын дагы бир катар эмгектери бар экен. Анда студиябызга чакырып алсак Үмүт айды. Үмүт ай, келиңиз. Энеңиздин баягы көчтүн башына барса этеги ошол жакка барат. Саламатсыз. Саламатсызбы? Келиңиз. Үмүт ай, сиз өзүңүздүн эмгектериңиз менен тааныштырсаңыз эми. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мен эң эле алгач бул эң биринчи китебим ушул USAID-тин окуу керемет проектинин колдоосу менен чыкты, басылып. 7 баштуу ажидар деп аталат. Андан сырткары ошол биздин эл аралык ошол китепкана Булуум аттуу китепканасында дагы электрондук китептерим жайгаштырылган. Алар 10 чакты китебим буйруса даяр электрондук. Ал эми эң алгачкысы бул ушул 7 баштуу ажидар. Жакында эле чоң рахмат, ошол басылып чыкты. Анан чү дегенде эле 15.000 тираж менен чыкты деп баары куттуктап атышат. Бул негизи 7 баштуу ажидар деп кызыктыруу максатында коюлган аңгеменин аталышы. Ал эми ичинде бул балдардын лагердеги окуясы камтылган. Алардын өзүнүн фантазиясы, ошол балдарды кызыктыруу максаты. Негизи эле бул китеп жазууда эң негизгиси бул китептин аталышы экен. Анткени ошол аталыш менен балдар тартылып, кызыгып, андан ары анын окуп кетерине көмөктөшөт экен. Ошон үчүн ушул 15.000 тираж менен чыгышында себеби ошондой болуш керек анда, мүмкүн. Эжекем калемгер катары, көч башы катары кызыңыздын момундай жазмагер болгонуна эми көз салып турасыз. Берген багыңыз кандай болду? Биринчи эле кеңешчиси окурманы сиз болсоңуз керек. Ооба. Эми бул биздин ушул китептерде окурман аябай көп. Чынын айткандачы, эксперттик топ окуйт. Анда бир топ биздин редакторлор иштейт. Адабиятчыларыбыз, ушу китепканачыларыбыз, мугалимдер баары окушат. Анан ошолордун да элегинен өтөт десем болот да. Бирок мен Үмүт ай, албетте, Үмүт ай мен көз жазымдан калбайт. Ушу кичинекейинен бери эле кайда болсо ээрчитип чогуу алып жүрөмүн. Анан адабият ушу баягы атасы, энеси ким болсо баласы деле ошол тармакка кетет экен баары бир. Албетте. Кызыгуусу ошондой болот экен. Алманын астында өрүк түшпөйт дегендей. Мындан дагы жана сиз айтып калдыңыз, аталышында деп азыркы заман талабына ылайык креативдүүлүктү, маркетингди кошуу, заманбап иштөө, санариптүү иштөө. Үмүт ай, бериңиз, мен элге көрсөтөйүн. Мындай жаңылыктар менен бөлүшсөң Үмүт ай. Негизи бул бүгүн эми 21-кылымда китептер электрондук чыгуусу дагы аябай маанилүү экен. Анткени азыр жаш балдардын баары эле телефондон окуп калышты, телефондон мультфильмдерди көрүп калышты. Анан ушул бул проекттин ошол эң чоң максаты дагы бир жетишкендиги десем болот, ошол электрондук китептерди чыгарууда. Анан сиз айтып кеткендей эле азыр балдарды кызыктыруу максатында балдардын азыркы ой жүгүртүүсүнө туура келген чыгармаларды жазып жатабыз. Жазганда мисалы кыргыздын
мурдагы эпостардын мисалы Эртөштүк же болбосо Толубай сынчы ушул мурдагыга кайрылып, кайрадан фэнтези кылып жаратканга аракет кылып жатабыз. Ошол Чаарат жана Апалуза деген фэнтези чыгарма китеп болуп, электрондук китеп болуп басылып чыгарылган. Бул ошол сиз айткандай бүгүнкү күн менен илгеркинин кошулмасы десем болот да, ошол байланыштырып жазылган. Айнагүл айым, сиздин дагы ушу электрондук китептериңиз көп экен, алардын көрүүчүсү, аудиториясы да кең экен. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, ал жакта эмне эмгектериңиз бар? Электрондук китептерде өтө эле баягы кандай десем, жазып жатабыз. Баары эле ушу балдарга арналган, могу мисалы үчүн Пахта тергенде деген дагы бир эмем электрондук китепте. Андан башка дагы көптөгөн кайсыларды эстей албай калып атам. Азыр эстегенге жардам берчи де. Биз сөзүбүздүн башында да айтып калдык, ушу аудио китептер тууралуу YouTube'да. Мен мурун ушул орус тилдүү эле көп көрчүмүн да, бирок кыргыз тилдүү да бар экен, өзүнүн аудиториясы бар экен. Маселен, 50 миңден ашык катталуучусу бар экен да. Мына сиз жараткан китептеринде аудио форматтары барбы, көркөмдөлгөн? Жок, аудио формат өзү долбоордун негизинде андай эме жок. Бизде ошо электрондук булумда жайгашкан. Булум бул эми эл аралык деңгээлдеги китепкана десек да болот. Электрондук китепкана. Бул булумда ошол бүткүл дүйнө эли деле окуй алат да, котормонун негизинде. Өздөрүнө которуп алса да болот, ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан ал бир гана биздики эмес, ал жерде ушул көптөгөн бизден авторлор иштеп атат. 20дай автор, 30дай автор иши кылса, ошонун баары ошо электрондук китепканага кирген. Буюрса, мен ошо балдар адабиятынан чынында ойлонот элем, аябайчы. Биздин кыргыз балдарына ошо балдар адабияты жетишсиз болуп атат депчи. Бирок азыр Кудайга шүгүр, мен мындай ой келди да, жанагы көрсө, камкордукка алып, мүмкүнчүлүк түзүп берип дагы адабиятты түзсө болот экен да. Анан азыр ошол биздин ошо окуу керемет долбоору бизге мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Мисалы, бизге калем акы төлөп, бизди кызыктырып, ошону менен биргеликте эле сүрөтчүлөр менен чогуу иштетип, ушундай мага айрыкча баягы чыгармачыл адамдар чогуу иштеген жакшы экен да. Кызматташуу. Мисалы, биз сүрөтчүлөр өзүнчө болбосо ошол сенин сюжетиң билмейинче сүрөтчү эмнени тартат, Мурда ошентип эле жүргөнбүз да, өзүнчө аңгеме жазып коюп, сүрөтчү такыр, анан сүрөтчүнү кыстайбыз, могуну тартып бер депчи, ушундай. Азыр чогуу биргеликте иштейбиз да. Могу темасы, ичиндеги мазмуну балдарга жакын болушу үчүн, бирөөгө бир нерсе бериш үчүн ал нерсе көрөнгөдө болушу керек да. Тажрыйбаны, кайсыл өзүңүздөр окуган китептер тууралуу балким сунуштай турган тармагында айта кетсеңиз. Мен айтайынбы же Үнтай, сен айтасың? Толуктап айта бериңиздер. Эми албетте тажрыйба бул өзүбүздүн эле ушул кыргыз адабияты башталышы ошол тажрыйбадан болот. Биздин ушул Кусейин Эсенкожоев сыяктуу балдар адабиятынын дөшалары, ал кишилерде ошо Турар Кожомбердиев мисалы кандай балдар адабиятында бир жарк эткен элестүү чыгармаларды жараткан. Ушул бардык нерсе, чет өлкөлүк чыгармаларды да балдар адабиятына окушум керек болот экен. Баарын окуп, ушул салыштырып отуруп, анан гана бир эме болосуң да, жаратасың. Негизи бир немеде бар да, кыргызда сөз бар го, эмне уз аялдын көзүнүн жакасы жок, өткүчүнүн такасы жок деген сөз бар го. Ошол сыяктуу кээде өзүбүз ушун алек болуп жүрүп, бирок ошону балдарыбызга бербеген учур көп да. Жумушубуз менен элек болуп элечи, баягындай финансылык жаатты көздөп алып турчу. Сиз өзүңүз эне катары балдарга жомок окуп берүү мындай кандай практика жолго коюлганбы үйдө? Үмүтайдан сурабайлы. Үмүтай, сиз ушундай жомок окуп берчүбү эжеке? Ооба, Үмүтайдан сураңыздар. Кайсыл жомок эсиңизде? Чынында ушул мүмкүн мен ушул адабиятка келишиме апамдын салымы чоң. Анткени негизи эле апамдын дүйнө таануусу такыр башкача да. Мүмкүн чыгармачыл инсан болгондугуна байланыштуу, бирок мисалы биз сейилдеп жүргөндө деле
мен карабаган байкабаган нерселерди апам байкап калат да, мисалы тиги чымчыкты карачы дейт, табият менен жакын. Анан ар дайым өзү ушул табият менен жакын болууну, анан кичинекей мен ушул жомокторду айтып берип, ушул мени адабиятка жакын кылып чоңойту десем болот. Негизи уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей. Апамдын салымы чоң албетте. Андан сырткары ошол чоң атам Садык Алаканды да басым жасап айткым келет. Ошол чоң атамдын өзүнүн чоң китепканасы бар да, анан ошол жерге барганда эле китептерди карап, суктанып, ушул адабиятка болгон кызыгуум, андан ары аны ушул дүйнөнү өзүм үчүн ачуу менин максатым болуп калды десем болот да. Балдар эмес, мен окуй турган китеп экен, мен сүрөтү жок китеп окуй койдум. Текст кыска, Жакшы түшүнүктүү. Сонун экен, мен окудум мынакей. Рахмат сиздерге анда, ийгилик каалайбыз. Негизи ушул адабият, балдар адабиятындагы акын жазуучулардын айтымына караганда, көбүбүз айтабыз, ушул китептер жетишсиз депчи. Мен оюмча жетиштүү, бирок жеткиликтүү эмес болушу керек. Сонун китептер экен, эми Кыргызстан ар бир булуң бурчуна, мектептерге, өспүрүмдөргө жетет деген тилекти айталы.